Assalamu алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары Олимпиада оюндарындагы биздин балбандардын беттештери тууралуу айтып беребиз. Андыктан видео жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий жазып калтырыңыздар. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков аттуу балбандарыбыз Олимпиада оюндарында коло медалдары үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Үзүр Америка Кошмо Штаттарынын балбанын Пан-Америка чемпионатынын 3 жолку чемпионун жеңип чыкса, Акжол Махмудов көңүл жубатчу беттеште колумбиялык Куэро Мунозду утуп алды. Эми 3-чү орун үчүн болгон беттеште Үзүр Жусупбеков египеттик Мухаммед Габр менен жолукса, Акжол азербайжандык Санан Сулейманов менен беттешет. Эске салсак, Санан менен Акжол тарыхта 2 жолу кармашкан. Биринчи жолу 2022 жылы Ислам тилектештик оюндарынын алкагында финалда жолугуп, анда Акжол Махмудов 5 эсебинде жеңишке жеткен. Экинчи жолу алар 2023 жылы дүйнө чемпионатынын финалында бири-бирине каршы туруп, беттеш 1-1 эсеби менен жыйынтыкталган. Бирок акыркы упайда Акжол алганына байланыштуу биздин балбан жеңишке жетип чемпион болгон. Азербайжандык балбан учурда 27 жашта 2021 жылы жана 2023 жылдары дүйнөлүк чемпионатта мыкты болуп, 2 жолу күмүш медалын алды. Ошондой эле 2020 жылы Европа чемпиону болгон. Анда сырткары Европа континентинде 2 жолу коло медалдарын багындырган. Эми 3-чү жолку кармашта Акжол сөзсүз жеңишке жетип, коло медалды алып келет деп ишенебиз. Ошондой эле Үзүр Жусупбеков атаандашты ута турган деңгээлде келүүдө. Андыктан 2 коло медалы капчыкка түшөт деп күтө туралы. Сөзсүз видеого лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар.